Талас облусунун Айтматов районунда жайгашкан Эмилия сыр заводу 2004-жылдан бери үзүрүлүү эмгектенип, сапаттуу жана табигый сүт азыктарын өндүрүп келет. Иш бердүүлүгүн 1 тонна сүт кабыл алуу менен баштаган ишкана бүгүнкү күндө кубаттуулугун кыйла арттырып, күн сайын тонналаган сүттү кайра иштетүүдө. Заводдо өндүрүлгөн сыр жана майлар өзүнүн жогорку сапаты, табигыйлыгы менен бириктөөчүлөрдүн ишенимине ээ болуп келет. Бул жерден жанында кишечный палочка, салмонелла, стафилококк, ар кандай бактериялар ушул жерден определяция этип, анализ канча бир жумада бир, 10 күндө бир, в общем, анализ ушул жерден бүт оборудованиеси ушул жерде 20-га жакын ушул жерден анализди жасап турушат да кыздар. Сүт кабыл алуучу лаборатория, бул жерден ар бир машинадан пробалар алынат. Ар бир машинадан пробалар алынып, анан кийин анализатор молокко текшеребиз в первую очередь. Ал жерден жирность, кислотность, белок, сома, өзү жетүү 9 параметрге текшерип берет. Андан тышкары канча суу кошулгандарына чейин. Антибиотикке текшерилет. Готовый продукциянын дагы ушул жерден жагандай жирностька, влажностька, ар кандай тоже өзүнүн параметрлери бар. Ушул жерден текшерилет да. Приемка сүт кабыл алып турган жер мына ушул жерден 2 счетчиктен сүт кабыл алынат. 2 счетчиктен сүт кабыл алып, ушул жерден анан сорт болуп бөлүнөт да. Мына жерде 4 танк кабыл алуучу танктар бар. Ушул жерден анан сортировка жүрөт да. Биринчи сорт, экинчи сорт, анан высший сорт болуп. И анан ошол сортуна жараса, бул бир аппараттын цех, ошол аппараттын цехтен анан иштетип баштайт да. Сырдын ар кайсы түрлөрүн чыгарабыз. Азыркы данный момент 6 түр сыр чыгарып атабыз да. Оборудованиянын баары европейский. Аппараттын цехтен ушул сүттөр ушул ванналарга куюлат. Бул жерден анан кийин өз ферменттери салынып, сгустак пайда болуп, анан кийин кезилип, ушул жерден сыр жасалат да. Ушул ванналардан ферментация жүрөт сырдын. Жана сүт сывороткасы бөлүнүп, анан кийин сырный зерно деп коет. Бул пресс-тележка, бу жерде предварительный прессовка жүрөт. Жанагы сыр сывороткасы менен общий жана ваннадан бияка куюлат. Бул жерден анан сыворотка бөлүнүп, предварительный прессовка болуп, анан формаларга кезилет да. Тиги формаларга кезилип туруп, анан кийин мына балдар азыр сиздер көрүп аткандай салфеткаларды жайып атат. Ушул тиги формаларга салфеткаларды жайып туруп, анан кийин ошого сыр салынат. Бул солидный бассейндер, тиги жана силер көргөндөй пресс-тележкадан бул бассейндерге салынат. Анткени бул жерде биз жанагы тузду тиги немеге ваннага сала албайбыз. В общем, ушул жерден туз алат да, 2,5-3 сутка ушул бассейндер жатат. Упаковка вакуум болушат бул жерден. Вакуум болуп дагы анан кийин бул эми баягы бырыштырыш болот го эсерте. Буну анан кийин бу жерде термоусадка деп коет. Бул жерден ысык сууга салат, чтоб сырлар немеге ысык сууга салынганда пакет өзү тартылып туруп, товарный вид болуп, жылмакай өзү жакшынакай болуп, товарный вид келиш үчүнчү. Жана мен ысык сууга салат дедим, эми ондай болуп туруп, пакеттер тартылып туруп, өзүнүн товарынын баягы бырыштырыш болбой, в общем, мындай жылмакай болуп, жакшынакай ушундай болуп турат да. Бул жерде сырлар 30 күндөн 45 күнгө чейин турат. Ушул жерден созревание жүрөт. Анан ошол өзүнүн вкусуна келгенде, анан уже продажага дайындайсыз. Анан бул эми сырлар мындай эле чоң болуп кетпейт. Буну алып, жана 200 граммдык, килограммовый фасовкаларга анан кезилип туруп, анан уже продажага кетет да бул жактан баары. Бүгүнкү күнү азыр где-то 2,5 тоннадай сыр чыгып атат күндө. Анан өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде сатабыз, супермаркеттерде, анан жанагындай магазиндерде сатабыз. Андан тышкары мына Казакстанга экспорт болот да биздин сырларыбыз. Эми биз Казакстанда азыр 20 жылга жакын уже иштеп атабыз Казакстан менен. Ал жакта уже биздин сырларды таанып, уже билип калышкан. Өзүбүздүн кардарларыбыз бар ал жакта. Өз сырдын 6 түрүн жасайбыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, жашыл бул сырдын бир түрү, бул гауда деген сырыбыз. Андан тышкары мына бул Эмилия. Эмилия өзүнүн жана фирменный сыр кылып туруп жасап чыгарганбыз. Бул моцарелла
Бул сыр для пиццы. Пицца жасаганга ошо атайын өзүнүн кардарлары суранган. Фитнес деген сырыбыз. Тиги наркы светлый агыш неме, ал сливочный сыр. Ушул жерде эми ар кайсы түрү. Основной жана сиздер көргөн кызыл сыр экспортко көп кетет. Ошонун атайын көбүрөөк жасайбыз да, спрос көбүрөөк болгон. Сөз сыр завод болгондон кийин основной сыр чыгаралы деп ошо негизи сыр дагы, анан кийин май өзүнүн май кардарларыбыз бар, ошого бир азыраак май чыгарабыз да. Бүгүнкү күндө Эмилия сыр заводу өндүрүшүн тынымсыз кеңейтип, ондогон жарандарды туруктуу жумуш орду менен камсыздайт. Бул жерде даярдалган ар бир продукция таластын берекелүү өрөөнүндө өндүрүлгөн таза сүттөн жасалып, сапаттын өзгөчө белгисин алып жүрөт. Заводдун азыктары Кыргызстандын бардык аймактарына таралып гана тим болбостон, коңшу өлкөлөрдүн рыногунда да өз ордун таап, бириктөөчүлөрдүн жогорку баасына татыйт. 20 жылдан ашуун убакыттан бери эл ишенимин актап келген Эмилия сыр заводу таластын даамын кеңири таанытып келет. Табигыйлыкка жана сапатка негизделген өндүрүш мындан ары да жаңы ийгиликтерге жол ачмакчы.